Кан тамырларды кургатуучу тамчыларды 5 күндөн ашык колдонууга болбойт. Азиза Тилемишева, отоларинголог. Азиза Казбековна, лорго кайсыл учурда кандай көрсөтмөлөр менен кайрылуу керек? Ооба, айрым учурларды эске алып маани берүү керек. Канчалык эрте кайрылса, ошончолук диагностика жана дарылоо курсу эффективдүү болот. Мисалы, үн бүткөндө, жөтөл, тамак ооруда, алкын бездерде налет болсо, мурун бүткөндө, мурундан кан кеткенде, кулактан же мурундан ириң аралас суюктук чыкса, кулактын угуусу бузулса, кулакта чуу болсо, дайыма коңурук тартса, мына ушул учурларда сөзсүз түрдө лорго кайрылуу керек, кабылдоону алдын алуу үчүн. Азыркы учурда суук түшүп келе жатат. Бул убакта мурун көп бүтөлөт эмеспи? Ар кандай тамырчаларды өз алдынча колдоно берүү, аларга болгон көз карандылык тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, кан тамырларды кургатуучу тамчыларды өз алдынча башаламан колдоно берүүгө болбойт. Мурун көңдөйүндө кан тамырлар байланышы абдан өнүккөн. Тамчылар кан тамырлардын рецепторлоруна таасир берет. Рецепторлорго канчалык көп жана узак убакыт бою таасир эте берсе, алар ошончолук препараттарга ошончолук азыраак реакция берет. Натыйжада тамчыларга болгон көз карандылык пайда болот. Вазомотордук ринит сыяктуу жана башка көйгөйлөрдө тамчыларга болгон көз карандылык тезирээк өскөнү байкалат. Биринчи химиялык деконгестант навазолин өткөн кылымдын 30-жылдарында пайда болгон. Ал эми 40-жылдары медициналык журналдарда нафазолинге болгон көз карандылык диагнозу пайда боло баштаган. Азыркы учурда бул препараттарга тыюу салынган. Бул тамчылар мурундан аккан сууну азайта алабы? Кан тамырларды кургатуучу каражаттар мурундан аккан суюктукту азайта албайт. Тескерисинче, узак убакыт бою колдонсо, ал тургай көбөйтүп да жибериши мүмкүн. Андыктан бизде 2 жумадан бери мурун бүтөлөт, кандай гана тамчы колдонуп көргөн жокпуз дегендер болот. Ошондуктан мындай группадагы препараттарды өтө курч зарылчылыкта гана колдонууга болот. Кан тамырларды кургатуучу каражаттарды 5 күндөн ашык колдонууга болбойт. Эң жакшысы 3 күн. COVID-19 вирусунан улам жыт сезүүнү калыбына келтирүү боюнча кандай ыкмаларды айта аласыз? Бул мурундун анатомиялык түзүлүшү менен да байланыштуу эмеспи? Изилдөөчүлөр тастыктагандай, коронавирустун жеңил формасында 1 жумага чейин жыт таам сезүүсү бузулат. Азыркы күндө окумуштуулар белгилеп жатат, жыт сезүүнүн жоголушу клеткалардын жабыркоосунун кесепети экендигин. Тактап айтканда, бул клеткалар калыбына келгенде жыт сезүү да калыбына келет. Орто эсеп менен жыт сезүү 2-4 жума аралыгында калыбына келет. Мүмкүн андан дагы көбүрөөк созулушу болот. Жыт сезүүнү тездетүүчү рекомендацияларга да көңүл буруу керек. Жыт сездирүүчү тренинг, жыт сездирүүчү нервтерди өзгөчө жыттуу заттар менен стимуляциялоо кылуу. Жыйынтыгында жыт сезүүчү жаңы клеткалар калыбына келет. Бул метод коопсуз метод. Бул үчүн эфир майларын колдонууга болот. Лимон, эвкалипт, роза, чай багынан бир канча тамчыдан аралаштырып кебезге малып мурун жолдоруна койсо болот. 20 секунд. Күнүнө 2-8 жолу. Экинчиден, организмди суюктук менен толук камсыздоо керек. А, В, Э группасындагы витаминдерди колдонуу дагы бул учурда пайдалуу. Эми коңурук тууралуу кеп кылсак, чоң адамдарда патология катары эсептөөгө болобу? Коңурук бул айланасындагыларга тоскоолдук жараткан катуу добуш гана эмес, өзүнүн ден соолугуна да терс таасир этүүчү көрүнүш, апноэ деген кооптуу абалга жеткириши мүмкүн. Андыктан бул учурда диагностика дарылоо курсу керек. Эмнеден пайда болот? Мурун менен дем алуунун бузулуу фонунда. Ден соолугу чың адам дагы уктаар алдында алкоголдук ичимдик ичип жатса, коңурукту пайда кылат. Ашыкча салмак коңурукту күчөтөт. Коңурукта абанын кириши бузулат. Бул дем алуу үчүн кооптуу. Организмге, жүрөккө дагы бул күч келтирет. Мээге керектүү кычкылтек жетип турушу керек. Бөйрөктөр көбүрөөк суюктук бөлүп чыгара баштайт. Түнкүсүн туалетке тез-тез барууга туура келет. Коңуруктан улам уйку бузулат. Өзгөчө терең фазасында чарчаңкы абалды чакырат. Кан басымдын өзгөрүшү. Эмне кылуу керек деген суроо туулат. Бул үчүн ашыкча салмактан арылуу керек. Алкоголдук ичимдиктерди токтотуу, лорго текшерилүү, мурун менен дем алууну калыбына келтирүү жана ооз көңдөйүндөгү жумшак ткандарды калыбына келтирүү. Ортодонтко кайрылуунун дагы зарылчылыгы бар. Жаш балдардын мурдуна ар кандай маздарды колдонобуз? Мисалы, оксалин, виферон жана башка. Бул маздарды дайыма колдоно берүүгө болобу? Кандай көрсөтмөлөрү бар? Күзгү жана кышкы мезгилде балдардын мурдун ушундай маздар менен дайыма майлап жүргөн ата-энелер көп. Муну менен вирустардан жана микробтордон коргойбуз дешет. Бирок бул жагдайда эске алуучу дагы нерселер бар. Жаш балдардын жана чоң адамдардын мурун чел кабыгы майда кирпикчелер менен жабылган. Бул абанын мурунга киришин камсыздайт, тазалайт, жылытат, нымдандырат, андан ары төмөнкү дем алуу жолдоруна кирет. Нымдалышкан иштеп турган чел кабык вирус жана бактериялар менен күрөшүүгө жардам берет. Эми ойлонуп көрөлү. Мурунду мазь менен
жаап салса кандай болот? Мындай улам кирпикчилер жабышып, өзүнүн коргоочу функциясын так аткара албай калат. Бир дагы маз вирусту мурунга киргизбей кармап тура албайт. Чел кабыкка ар кандай жолдор менен кирет. Аба аркылуу жутабыз, кир колдор аркылуу, адамдан адамга аба тамчы жолдору аркылуу. Бул жагдайда адамдын иммундук системасы өзгөчө мааниге ээ. Бөлмөдөгү абаны кургатпай нымдуу кармоо, желдетип туруу, микроклиматты жакшыртуу, муздак аба мурун, чел кабыгынын жакшы иштөөсүнө шарт түзөт. Вирустардын таасиринен эффективдүү коргойт. Тамак кызарып калганда сөзсүз түрдө дарылоо курсу зарылбы? Мындай учур менен ата-энелер балдары менен көп кайрылышат. Бул вирустук инфекция спецификалык дарылоону талап кылбайт. Суюктукту көп берип, баланы активдүү кыймылдатып, шамалдатып албаш керек. Тамактануусуна өзгөчө маани берүү зарыл. Бул шартта өз алдынча спрейлерди да колдоно берүүгө болбойт. Айрыкча 3 жашка чейинки балдарга. Бала бул куракта спрейди тамагына кармап тура албайт. Жаңы төрөлгөн ымыркайларды мурду бүткөндө эмчек сүтүнөн тамчылатып койсо болот дешет. Бул туурабы? Бул илгертеден эл арасында айтылып келаткан сөз. Сүттүн мурун бүтөлгөндөгү негизги плюсу кургаган карттарды жумшартат. Сасык тумоого кабылганда картошканын буусу же жана башкалар менен өз алдынча ингаляция кылууга болобу? Картошкада фитонсидтик заттар жок, антибактериалдык таасирди бере албайт. 50 градустан жогору температурадагы ысык суу бет терисинде жана жогорку дем алуу жолдорунда күйүктү пайда кылышы мүмкүн. Картошкадагы грибокторда дем алуу жолдоруна таасир этиши мүмкүн. Андыктан өз алдынча ар кандай ингаляция жасай берүү мүмкүн эмес. Булак, будь здоров. Невролог демди жасалма токтотуп, андан рахат алуу өлүмгө алып келет. Гипоксия бүтүндөй организмдин, анын ичинде органдар менен тыкандардын кычкылдык жетишсиздигине кабылган абалы. Күн мурун казакстандык интернет колдонуучу Назым Тилеуханова тынчсыздануу менен видео жүктөгөн. Ал жакта мектеп курагындагы бала отуруп туруп көнүгүү жасап, андан кийин экинчи бала анын төшүн бир нече жолу басканда өспүрүмдүн эси ооп түшкөнүн көрүүгө болот. Дал ошол видеонун комментарийинде интернет колдонуучулар бул балдар арасындагы оюн, бирок ден соолукка кесепети чоң деген билдирүүлөрдү калтырышкан. Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинин кабарчысы невролог Темирбек Бекбоев менен байланышып, видеодогу балдардын кадамы тууралуу медициналык түшүндүрмө алды. Видеодо кызычуу үндөн улам айланада 2 баладан башка дагы адамдардын бар экендигин байкоого болот. Бала эс үчүн жоготуп калаганына караганда гипоксия оорусунун элементтери көрүнүп турат. Гипоксия бүтүндөй организмдин, анын ичинде органдар менен тыкандардын кычкылтык жетишсиздигине кабылган абалы. Бул учурда адам уйкусураган, эс үчүн жоготкон абалда болот. Балдар муну менен рахат алууну максат кылып жатса керек. Бирок кычкылтыктын жетишсиздигинен өзгөчө борбордук нерв системасы, жүрөк, боор жана бөйрөк тыкандары жабыркайт. Керек болсо өлүмгө дуушар болуу ыктымалдыгы күч, деди Бекбоев. Дарыгер ошондой эле кулап түшкөн баладан группалык гипнозду байкоого боло тургандыгын кошумчалады. Группалык гипноз бул айланадагылардын ишенимине кирүү үчүн атайын жасалган кадам.